Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlar jönünde. Jana biz sizlerge biraz eме kıldık, düşündürüp berdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içki jana sırtkı jönünde turabı. Negizinde adamды misalı siz menen biz деле bir nersени bağlayız ga. Misal bu açki bola turgan bolsa, biz açkini kantip bağlayız. Birincisinde bul açki senin razmerinde olsa gerek. Turabı? Ekincisinde anan bul öңү түсү сага жагыш керек. Анан өңү түсү жаккандан кийин ошону удобный, неудобный, ыңгайлуу, ыңгайсыз экенин караш керек да. Эми анан акырында эмне кылат экенбиз? Мунун качествосын карайт экенбиз. Кайсы фирма, кандай да, качествосын. Анан кийин ошондон кийин эме алып туруп анан караганда биз эми ачкынын эң башкы нерсеси плюспу, минуспу. Менин көзүмө туура келеби же туура келбейби деп тандайбыз да турабы? Ошондой эле биз исламда, мусулманчылыкта биз негизинде ушунун баарын карайбыз дагы, бирок эң негизги нерсе көзгө көрүнбөй катылып турган нерсеге өзгөчө маани беребиз. Анткени эгерде кимде-ким көзгө көрүнгөнгө ишенип, бирок көзгө көрүнбөгөнгө ишенбеген болсо, биз аны исламда же болсо иманда деп айта албайбыз да турабы? Bir adam namaz okuyup atat, oruç tutup atat, şu nerse kılıp atat. Bir aytıp atkende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meraç günü asmanga çıkıp kelgen, uşunday bir nerse beyişi tozok körüp kelgen dese, koyçay dese, andan namazında уже проблема. Eğer de turan bolsa, tozok var, beyiş var deyip turgan bolsaң, alayda turgan bolsa, barganda көрөбүz деп койду. Namaz okuyup atat. Barganda көрөбүz dedi. Ne oldu? Demek an imanında şek bolup kaldı уже. Ошол себептен туугандарым, биз мусулмандар эмнени карайт экенбиз? Ошол көзгө көрүнбөгөн кайыпты карайбыз. Эгерде кимде кайыпка ишенсе ал мусулман, иманды болсо, иманга келтирген болот. Ошол кайыптын эң улуусу ким? Аллах деп турабы? Ошо биз Алла Тааланын заты сыпатында, ошондой эле анын мындай рубубия, субутия деп коебуз, ошону мындай айтканда жаратышында, жана жаратылган баардык макулуктардын эмесинин ичинде эмне экен? Ошо баардыгын жаратуучу, кожоюн, ээлик кылуучу деп аны сыпаттайбыз турабы? Демек, ошо Аллага ишендиңби? Эми андан экинчи нерсе бул пайгамбарга иман келтирүү эсептелет. Ошол пайгамбарга иман келтирүү деген сөз ага анан үммөт катары баш ийип берүү. Же болсо пайгамбарды мен пайгамбар деп билем, пайгамбар деп келген чындык. Эми жана айтайын деген нерсеге келдик. Демек пайгамбарыбыздын сырткы сүннөтүнөн дагы биз өзгөчө ички сүннөтүнө карашыбыз деп айтып атам. Сырткы сүннөтүн мындай эгерде айтышыбыз мүмкүн да, сырткы сүннөтү болбосо, ички сүннөтүн кантип тирилтем? Же болсо сырткы сүннөтү болбой турган болсо, ичкиси эле боло турган болсо кандай болот депчи? Мында талаш жок уже. Сен кайсы жагына окшошсоң дагы, бирок ички жагы көбүрөөк болуш керек. Анткени адамзаттын эң тазасы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам болгон, пайгамбарыбыз болгон. Эми ошо пайгамбарыбыздын Аллага жаккан нерсеси кайсы эле? Аллага жаккан. Жок, толугу менен жаккан пайгамбарыбыз. Толугу менен. Бөтөнчө Алла мактаган эмнекен? Кулк мүнөзү. Ошонун бирөөсү мен азыр бир пайгамбарыбыздын эмесин окуп берейин, анан ошол жөнүндө бир сыпатын айтып берем иншалла. Демек карайт экенбиз, Бухариде келет экен. Бул хадис, бул Саиб бин Язид يقول ذهبت بخالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع. Deyose Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Saib bin Yazid aytat eken, tayacağım deyt, meni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp barıp, o Allah'ın elçisi, singlimdin uğulu oğurup jattı ele degende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne aldı deyt? O tavadda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vadu ila bereketi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başından sıladı deyt, raisi vadu ila bereketi, bereket duasını kıldı, o tavadda daharat aldı, andan keyin oşo daharat algandan keyin deyt, daharat algandan keyin ошондой мен анын даараттан аткан суун ичтим. Анын артынан эки даасынын ортосунда мөөр бар экен, ошону карадым эле, ошо тоголок топчу окшоп сыяктуу турган экен дейт. Кара, демек пайгамбарыбыздын аркасында бу эки далдын ортосунда тоголок топчу окшогон мөөр болгон экен, пайгамбарлык мөөр. Узун бир эме бар, мен ушуга түшүп антип айтайын. Пайгамбарыбыз 12ден 13кө карап калган, адашып кетпесем. Абу Талиб өзү аябай кедей болгон.
Колунда жок болуп, бирок ошол ал жерде соодагерим алектенген менен алектенет экен. Эми акыркы бүт акчаларын жыйнап туруп 2-3 төөлүк ошентип бир нече кермен болуп алышып, Йемен тарапка эмне кылды? Жөнөштү. Йемен менен Сирия. Ушул жерге барганда, бараткан мезгилинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учкаштырып алып алат, үйрөнү берсин деп. Анан кетип бараткан мезгилде Абу Талип асмандан бир аламат көрөт. Бирок ага көңүл бурбайт. Асманда бир булут пайгамбардын үстүндө жүргөн болот. Кичинекей бала. Анан көңүл бурбай, бул эми деп коет да, эмне болду эле, совпадениега деп коет, ошентип кете берет. Анан бир жерге келгенде, баягы мал төөлөр чөктүрүп, бүт баары неме кылгандан кийин, бирок алыстан бир ошол замандын монахтары эмнекен бир жалгыз булутту көрүшөт. Анан чуркап жөнөйт. Базарга келсе эч ким келген эмес. Ары бир анан соойт, жакын арада бирөө келди десе, о келди дейт. Бет жерде араптардын курайшилери жугап келди. Десе ошол жерге барат да айтат, дейт, бүгүн кечинде баарыңар келгиле дейт. Баарыңар келе, мен силерди коноктойм. Таң калыштуу, араптарды монахтар коноктошу. Анан эми тигилер мейли баралы деп кийимдерин кийип алган, кечинде барат. Барып бүт бара тамак тартылат, анан кийин мынтип карайт. Карап да силердин дагы бирөөңөр калып калдыбы дейт да. Ошону баары айтат, жок, эч ким калган жок деп анан жан туруп айткан. Ооба дейт. Бир тиги жерде Абу Талиптин баласы калып калды дейт. Кичинекей баласы. Аны ошону да алып келгиле дейт. Барып алып келет. Алып келгенден кийин, бирок алып келгенге чейин бир окуя болот экен. Абулай Самарканд ушундай айтат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи жаш болгондо кызыгып, ошол шаардын четиндеги базарга кирип кетти. Базарга киргенде, баягы жерден ошол замандын жөөттөрү карап туруп, эмне кылат экен? Мындай карап асманды караса, балага көлөкө тип турган болот. Баланын көлөкөсү жок болот. Пайгамбардын өзү көлөкөсү болгон эмес. Эми карайт экен да айт экен, "Эй" дейт, "Эй баландайды уурулары, эй баландайлар" деп өзүлөрүнүн жөөттөрүн, ууруларын айтып кыйкырат. Биздин өлүмүбүз келди. Өлүмүбүз келди. Алгыла дегенче эле болбой эле, анан баягы кирип келип калышат. Баягы баланы эптеп шаардан алып чыгып, баягы монахтын алдына алып барганда, ал Абу Талипке айтат экен, "Бул силерден чыккан Саид болот. Бул ушундай пайгамбар болот. Муну аметкере да эртерээк кетип калла" дейт. Ошол заманда эле пайгамбар саллаллаху алейхи баягы жөөтүн аркасын ачып, баягы монах аркасын ачып туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи мындай бир мөөрүн көрөт. Айтат, бул анык пайгамбардын белгиси дейт, мөөрү. 12 жаш болот, 12 жаш. Туулганда бар нерсе да. Мына ошол мөөр, анан пайгамбар саллаллаху алейхи акырынча мен көчөсү бир окуя айтып бердим да, мөөр тууралуу, сахабанын өпкөнү туурасында, сүйүүсүндө. Бирок ошол мөөрдү эмнекен пайгамбар сахабалар да ушуну көргүсү келген да. Мисалы улуу узун сахабалар билесиңер. Биздин Салман Фарси радиаллаху анху өтө узак жашаган сахабалардан. Кээ бири 600 жыл дейт, кээ бири 300 жыл жашаган, кээ 400 жыл жашаган деп айтат экен. Өтө узак жашаган сахаба. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи келип туруп, карап да сенин белгилериң дегенде, пайгамбардын белгилерин көрөт да, анан кийин аркаңды ач дейт да, пайгамбар аркасын ачканда ыйман келтирген. Эмне үчүн ал ошол илгерки мурунку китептин баарында ошондой жазылган экен. Көрдүңбү кандай нерсе? Демек бул ушул пайгамбардын мөөрү туурасында. Пайгамбарлардын ичинен эң жакшысы Аллага жакканы пайгамбар саллаллаху алейхи анын кулк мүнөзү жаккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан бирөөнүн кадырын түшүргөн эмес экен. Бир гана көтөрүүнүн үстүндө болгон экен. Пайгамбарыбыздын адаты болгон эмес. Эч качан мисалы далили жок, бирөө бир нерсе айткан эмес. Анан мен өзүнчө ойломду көчөн айтып атам, ишенимдүүлүк бул сүннөт. Дайыма аракетте болуш бул сүннөт. Дайыма адамдардын муктаждыгында болуш бул сүннөт. Муктаждыгын бүтүрүштө аракет кылуу бул сүннөт. Үммөттүн кызматында болуш бул сүннөт. Алланын жолунда болуш сүннөт бул. Өзүңө каалаган нерсени башка бирөөнө каалаш бул сүннөт. Адамдарга дайыма сенде болбосо да адамдарда башкаларда болсо экен деп тилөө, каалоо бул сүннөт болуп эсептелет. Демек карасак, сүннөт дегенде пайгамбарыбыздын өзү турган турпаты дайым адамдарга жакшылык кылуу экен да. Туурабы? Анан эгерде сен менен менин жүрөгүмдө кичинекей бир адамдарга болгон көрө албастык болсо, ичкүйдүүлүк болсо, бир далил жок бирөөнү жамандап аткан болсоң, аркасынан сүйлөп аткан болсоң, демек сен мусулмансың, намаз окуп атасың. Кудай буйрса бейиштин эшигин алып жетесиң деп ойлойм да. Бейиштин эшигине жетип туруп,
Бирок мындай жазылып калышы мүмкүн. Фамилияң чыкпай калышы мүмкүн да. Да карасаң, пайгамбарыбыз аялын сабаган мен бизден эмес деп атат. Карасаң, дагы бир жолдо субханалла ким сөгүнүп аткан болсо, бирөөнүн аброюн деп аткан болсо, ал бизден эмес. Бизден эмес деген жери аябай көп да. Пайгамбарыбыз иман маселесине келгендечи, адамдар ушуну унчукпай коет экен, мындай кандай унчукпай коесуңдар, иман маселесине үйрөткөндө, бирок адеп ахлак жагына келгенде пайгамбарыбыз болсо мынтип бурулуп бет буруп кеткен. Абу Бакыр отурат, пайгамбар экөө отурат. Сыңар тизелеп отурса, бирөө келди да Абу Бакыр менен урушуп баштады. Сен Абу Бакыр, короче, момундай эркекче баштады дейт да. Аллаху акбар. Мына ошо мезгилде пайгамбар отурду. Абу Бакыр чыдабай кетип тура калды дейт да. Ошо мезгилде пайгамбар созон басып кетип калды. Жанынан кетип калыптыр. Абу Бакыр деген менин ишим бүтүрдү дейт баягы. Момундай болушунча согуш айтып алып, анан пайгамбарга экөө дос дейм ансо, экөөнүн ортосу эки эле жашта. Биз Абу Бакыр менен кимди экөө эки эле жаш. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырды аябай ушунча ишенич да. Өлүм төшөгүнө жатат. Имамчылыкка чыгыш керек, эч ким жок. Мына ошол мезгилде эмне кылат экен? Пайгамбар Абу Бакырга карады. Айшене тызылдап экен. Я Расулалла, атамдын жүрөгү жумшагыраак. Качан Куран окуп атканда, намазга чыкканда ыйлап ийет деди. Пайгамбар Абу Бакыр чыксын деди. Абу Бакыр чыксын. Пайгамбар как будто өзүнөн кийинки орун басар, андай халифа болуп турган Абу Бакыр дегенди мындай даллат келтирип атты да пайгамбарыбыз. Карайсыз кандай нерсе? Эми субханалла ушун келип алган таарынып көрүп, ярасы ушуну койсоң, ушундай нормально туруп коюп бериң мен эркекчилер дегендей да. Биз досторубузга таарынабыз го келип атат. Баягы туруп койсоң эмне болот элең дейт. Экөөбүз ушуну пайгамбар салсам, Абу Бакыр дейт. Сен таң калыштуу экенсиң дейт. Мен Алланын элчисимби деди. Ооба, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду Мухаммад абдуху ва расулух. Мен күбөлүк берем да, сен Алланын элчисиңе. Чын акыйкат күбөлүк берем. Десе, айтчы дейт анда. Анда ал мен Алланын элчиси боло турган болсом дейт. Эми мен ушун качан дейт сен сөгүнүп аткан, качан тиги сөгүп аткан дейт, бир периште жаныңа туруп сен үчүн жооп берип аткан болчу дейт. Качан дейт субханалла сен тура калып ачуу келгенде дейт, сендеги шайтан чыга алып тиги сөгүп баштады дейт да. Эми мен Алланын элчиси болсом эмне эки шайтандын ортосунда отурмак белем деп атат да. Мен кетип калдым деген да. Каршы пайгамбар саллаллаху бул жерде чоң хикмат бар да. Демек, эки адам урушуп атса, жараштырып коюш өтө сооп. Ошондой эле субханалла, эгерде балит ооздор, бок ооздор чыгып алып бир нерсени, ар нерсени сүйлөп, жанагындай бир анекдот айтып, сөгүшүп, сагышып атсачы, мен тамашалай берем, кээ бирде мына карасаң. Калма башыга бардык, тут, анан келдик, тут болот го. Туттун баары билесиңер эмне экен, кээ бирлер ушуну тут деп сүйлөйт го. Я тут, а тут, б тут го. Ушундай точка да. Антип калган мындай кээ бирлер айтат да, мен мындай сүйлөбөсөм болбойт мындай сүйлөп. Жок, субхан, сен Мухаммедтин үммөтүсүң, сен кыла аласың. Өзгөрүү керек. Пайгамбарыбыз биздин жашообузду өзгөртүп атат экен да. Биздин жашообузду пайгамбарыбыз өзгөртүп атат иншалла. Кантип өзгөртүп атат экен? Акыйкат туура жол менен көрсөтүп, сүннөтү менен, жашоосу менен. Ушул нерсе бизге сүннөт экен иншалла. Көрдүкпү? Сакалды момундай кылып алып туруп, тамекени читип алган. Үстүнө селде чалынып алган, насыбай коозуна тыгып алган. Uzun чепкенди кийип алган. Uzun чепкенди кийип алган. Мен көчөдө түкүрүп какырып коюп, каткырып кетип калдым. Адамдык фактор туура. Бирок сени үйүңдүн ичинде каткыр, сүйлөшө бер, эме кыла бер. Бирок коомго чыкканда коомдун адебинде үйрөнүш керек. Пайгамбар үйрөтүп кеткен коомдо кандай жүрүш керек экен. Кээ бир аалымдар көчөдө мындай семичкени чагып жүрөбү? Ошону макрух дешкен. Базардын ичинде тамак жешти мустакырак жактырышкан эмес. Эмне үчүн десе, анткени себеп ошол адепсиздик дешкен да. Иманы бар адам адептүү болуш керек экен. Бул пайгамбардын чоң сыпаты адеп. Намаз окуп, бирок сен адеп болбосо, сен намазыңдын пайдасы өтө оор. Ошон үчүн намаз окуп атасыңбы? Мына бүгүндөн баштап сүйлөп атканыңда тутту токтот. Тамак жеп атасыңбы? Ошол өз алдыңан жегенди үйрөн, кол жууп жегенди үйрөн. Машалла чалпаңдап чайнабай, оозунда тамак толтура турганда сүйлөбөй деген нерсе бар да, туурабы? Демек, мусулман чыныгы сүннөт бул иштеги экен иншалла. Аракет кылабызбы? Пайгамбарга окшогон аракет кылабызбы? Чөтө баарыңар оор іш көрүп атасыңар, оор болуп кеттиби? Жок, өзгөрсө болот. Өзгөрсө болот, чын айтам. Мен өзгөргөн көп адамдарды көрдүм. Жан дүйнөсү иманга сугарылгандачы,
адамдар такыр өзгөрөт экен. Адамдын жан дүйнөсү дайыма иманга муктаж да туурабы? Ошо иманды качан сен ушу чыныгы бул иман менин жолум, ислам менин жолум, куткаруучу жол, мен бейишке кирем деген адам өзгөрөт экен. Сен деп эткенде сиз деп сүйлөшүп атканын көрүп атам. Көчөнү чоң буштун болгондун бүгүн кечирип койчу дегенин угуп атам. Көчөнү алдамчы эле бүгүн чындык үчүн жан берип аткандарды көрүп атам. Чындык үчүн жан берет. Кечирип койчу, мен калп айтайын, бирок бул чындык момдой. Жаман көрсөң жаман көр. Көчөгүнү субхан ушундай бир аялдардын юбкасын бирөөндө кое бербеген эмелерчи, бүгүн асты намакырам, ey Алла кечир деп мурунку нестер ыйлап аткандарын көрүп атам. Эмне үчүн көрсө өзгөрсө болот экен. Иман өзгөртөт экен да, көрсөчү. Иманга сугарылсаң, анда өзгөрсө болот. Эгер иманга мээнет болбосо, имандын аракети болбосо, анда байга эле боюнча тас кейип калат. Менин бир дос балам бар. Аракты аябай көп ичти, аябай көп ичет. Иччи, мурун. Анан экөөбүз сүйлөшүп калып, анан сен ушундай мени күнөөлөй берет да, сен илгери айтып коюп белең мага дин бар депчи. Анан айтсаң да укчу эмес да. Анан бир кандай себеп ушундай го. Мисалы аялдарыбыз деле ушундай го. Бул болбойт деп атсаң, анан бир жака чыгып келе, бул болбойт турбай деп келет го. Сен 20 жыл айткансың да болбосочу. Ошондой эле дос балдар да ошондой болот да. Анан айта бересиң укпайт. Анан бирөөдөн угуп келип, сен баягы айтып койсоң, мен мурун эле оңолмок экем дейт да. Анан ошол айтат. Эрмек дейт, мен мындай эметип көрдүм дейт, иман келгенден кийин, эми абай эле кайра баягыда болуп кетпеди деп атам да. Деп атсам, Эрмек билип атам дейт, мен эмем дейт, тас кейипим дейт, мурунку кейипимчи дейт. Тет жерде илим турат дейт да. Чапчак боюнча турат дейт. Коркуп атам ошону кийип алгандан дейт да. Көрсө ар бирибиздин мурунку тас кейипибизчи, мурунку тиги мурунда болгон нерсебиз. Ошол турат, ошо илинипчи. Ошону абайлаш керек, ошону кайра кийип калбайлы. Кудай иманды бизге хадия кылып, белек кылып бергенден кийин алып албайлы. Башка белекти жоготуп албайлы. Иман чок сыяктуу. Аны кандай кармасаң, ошол замат күйгүзөт. Иман чок сыяктуу эле, оор. Карасаң субхан сакал коюш керек экен, карасаң 5 бан намаз окуш керек экен, орозо тутуш керек экен, даарат алыш керек экен. Гусулду алыш керек турбайбы көрсө? Гусул алыш керек экен дейт да, көрөчү. Тырмак койбош керек экен, жоолук салыныш керек экен, карасаң, кирпик койбош керек экен, күйөөсүнө итаат кылыш керек экен, аялын сыйлаш керек экен. Орда. Анан ушуну ментип колдон бир колду жоготуп түшүрүп албаганга аракет кылыш керек да. Түшүрүп албаганга аракет. Мында. Анан бир муздайт иншалла. Анан кармаш оңой болуп калат, машалла. Анан ошону жүрөккө жакыныраак алсак, ошо жүрөккө канчалык жакындаган сайын ысыйт. Кадимгидей ал өзүнүн жыты бар, даамы бар имандынчы. Ал бактылуулук алып келет. Бактылуулук алып келет, точно бактылуулук алып келет иманы. Имансыз жашоо бактысыздык. Ысык жүрөккө бекемире кармап алалы иншалла. Субханак ва хамдик, ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк.